Чоң рахмат, урмат төрага. Мына жерде кесиптештерибиз шоо деп атпайбы? Алар Акылбек Жапаровка кирип, көрүнгөн жерге кадрларын коюп, өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоо. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевпызбы? Же Кадыржан Батыровпузбу? 2010-жылы элдерди кырган. Биз мына 120 миң долларды Дордойдон алып чыгып кеткен ишкердин укугун коргоп атабыз. Алар бүгүн бербесе акыретте Алланын алдында берет. Бүгүн берип койсун мыйзамдын алдында деп атабыз. Биз шайлоочулардын укугун коргоп атабыз. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайлы деп атабыз. Шо деп адвокат болбогула. Мүмкүн силердин да бир жерде ишиңер бардыр, козголуп калган. Биз депутаттардын конституцияда укугун айтып атабыз. Биз ушул жерде башкы прокурорду сыйлап бардык ошол жака кабинеттен үчөө карап отурганда. Эми алар дагы биздин статусту сыйлап иш таягына чыгарып койсун. Эмне үчүн карапайым эл ыйлап прокуратуранын иштерине нааразы болуш керек? Алар карабаш керек өз убагында. Мына жигит болсо, баш прокурор кечеги иштерди мына баштап жылдырып койду. Рахмат Сузактын прокуроруна. Рахмат ошол жерде Жалал-Абадтын СМсына. Мына кечегини уже Оштон алып келип айыл өкмөттөгү 3 кылмыш иш козголгонду алып келип төктүрүп атат. Биз ушул жерде кыйкырган үчүн элдин өкүлү катары ушул иште жүрүп атат. Анан кийин бул жерде эми адвокат болуштун да чеги бар да. Билебиз кандай кимдер кайерге кимдерди коюп атканын.